Ушул жылдын 25-майында Кенжегүл эже бизге кайрылып, өзүнүн кыздары жана балдары менен өзүлөрү турган ушул чатырда жашап жаткандыгын айтып, кабар берген эле. Жамгырда үстүнөн суу тамчыласа, шамалда эки жанан ыркырап, чатыр кыймылдаган акыбалга чейин барган. Албетте, сиздердин жана Алла Тааланын жардамы менен Ал Жардам кайрымдуулук фонду ошол күндөн баштап азыркы күнгө чейин ушул үйдү тургузуп, өзүнүн нөлдөн баштап, тагыраагы ошо фундаменттен баштап баардык эжени толук үйгө киргизе берген иш аракет менен өзүнүн ишин кылып келүүдө. Кудай буйрса азыркы маалда үй бүтөйүн деп мына аз гана акыркы гана жумуштар калды. Ошол тууралуу азыр сиздерге үйдүн кайсыл жерине келди жана кандай курулуп жатат баардыгын толук маалыматты азыр беребиз. Чындыгында кыргыз элинен айланса болот. Мынакей үй башталгандан бери биз видео чыгарсак, жигиттер мынакей мен ушундай эшигин берейин, мен терезесин берейин, мен ушундай стенасын бөлүп берейин, мен ушундай жыгачтарын берейин, мен ушундай жер жасап берейин. Азыр өзүлөрү көрүп тургандай эшикте чоң, кымбат баалуу, жакшы печкалар турат. Атайын Бишкектен өзүбүздүн ишкер байкелер ушундай мен ошол эжеге печкасын, жылуулук отоплениясын мен берейин деген байкелер болгон. Баарынан Алла Таала ыраазы болсун. Азыркы маалда үйдүн курулуу ушул жерге келип жеткен. Мынакей бул жер болсо кухня десек болот, зал десек болот. Бул жак болсо азыркы маалда ушундай сантехника жумуштары жасалып жатат. Мынакей бул жак болсо душ, ушундай кол жууй турган душевой бөлүмү ушул жак болот. Анан бул жак болсо бир спальный, кичинекей. Бул жак болсо дагы бир детский дейбиз, дагы бир спальный кылсак да болот. Кудай буйрса мынакей үй ушул деңгээлге келип жетти. Аз гана калды. Кудай буйрса ошол май айына кайрылып, бараарга жерим жок, жашаганга үйүм жок, кыздарым менен балдарым менен тем более баласы Дудук укпаган байке. Анан ошол эже кайрылып бизге айтканында мен кайсыл жакка барып жашайм, катуураак жамгыр жааса ошол үйдүн ичине чатырдан суу кирет эле. Анан Кудай буйрса мынакей кыш келатат. Эми кышка чейин Кудай буйрса мына ушул үйдү бүтүрүп, азыр болсо ошол нетежный потолокту дагы тартып берем деген байкелер болуп атат. Жерге паркет салып берем деген байкелер болуп атат. Кудай буйрса кышка чейин бүтүрүп, эжени өзүнүн кыздары менен буйрса ушул үйгө киргизип, баардыгын ушул жерден ак лента дейбиз, же кызыл лента дейбиз, кесип киргизип, Кудай буйрса эженин жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмайып тартылап, жакшы үйдү бүтүрүп беребиз деген ниеттебиз. Кудай буйрса анын баардыгына ошо сиздер менен бирге аракет кылабыз. Эгерде дагы да ушундай иштер көп, чындыгында мындай люстралар бар, спальнялар бар, гарнитурлар бар. Эгерде толук эжеге жардам берип, ошол жакшылыкка бир аз болсо бир бурчуна илим калайын деген ниетиңиздер, каалооңуздар болсо, биздин эшик ар дайым ачык сиздер үчүн. Азыркы маалда бул эженин үйү Каракол шаарында курулуп жатат. Ал Жардам кайрымдуулук фондунун негизи буга чейин көптөгөн иштерди кылганбыз. Кудай буйрса бул эң чоң масштабтуу бир эжеге толук түрдө үйдү салып берүү. Албетте биз ошол Каракол шаарынын элине да ыраазычылык билдиребиз. Баардыгы Алланын жана сиздердин жардамыңыздар менен болуп жатат.